Балекеттүү Батукаевду чыгарууда өкмөт мүчөлөрү башкы прокурор Айда Салянова төш болуп кылмышкерди актап, анын оорулуу экендигин жогорку кеңеште айтып чыгышкан. Мындай маалыматты тастыктаган саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева да Батукаевду адвокаттай эле коргогон. Кыргыз бийлик бутактары биргелешип кылмышкерлерди өлкөдөн чыгарып жибергенден кийин эми акылдарына келип ага карата издөө жарыялады. Саламаттыкты сактоо министри Батукаевдин 3 күндүк гана өмүрү калды деп жыйынтык чыгарган менен Батукаев чет өлкөдө жаш кызга үйлөнүп жыргап кууна беле жашап атканы маалымдалууда. Ал эми операцияга качкан мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун, Кыргыз өкмөтү, башкы прокурор Айда Салянова жана президент Алмазбек Атамбаевдин кылмышкерди бошотууга түздөн-түз тиешеси бар экенин кийин айтып чыкты. Дагы бир жолу окуп берип коеюн, ошол сиз айтып аткан эле статьяны. Орусча окуп берсем. При решении вопроса об освобождении от дальнейшего отбывания наказания лиц, заболевших тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, кроме лиц, заболевших психическими расстройствами, судья, учитывая тяжесть совершенного преступления, личность осужденного и другие обстоятельства деп жазылган. Мен туура түшүнүп атам сиздин сурооңузду. Бирок мен другие обстоятельства деп турсам эмне деп айтышым керек? Сот туура эмес кылды деппи? Другие обстоятельства деп турса. А другие обстоятельства деген атайын өкмөттүн биринчиден мыйзамдары бар, экинчиден өкмөттүн токтому бар. Ушундай оорулар болсо, анда бул адамдар бошотулат деген деп турса, менден эмнени күтүп атасыз? Мен эмне деп айтышым керек азыр? Эми ушуга эле окшош мисалды алайлы да. Нариман Түлеевде соттун чечими бар да, оорусу бар, справкасы бар, чыксын деген бар. Бирок баш прокуратура заматта реакция жасап туруп, түрмөдөн чыгарбай кайра алып калды да. Баш прокуратура Батукаевди ушинтип алып кала алган жокпу? Мен Түлеев жөнүндө жооп берейин сизге. Түлеев действительно баягы жоопко тарта баштаганда ушундай айтылган. Аны баарыбыз эле көргөнбүз, пресс-конференцияда ушундай рак оорусу бар экен деп. Биринчиден, мен билишиме жараша, ал рак менен ооруйт экен деген врач, ал областта специалист эмес. Биз дароо текшерүү жүргүзгүбүз келди. Эми ушинтип айтылып аткандан кийин, тем более рак деп айтылып аткандан кийин сөзсүз түрдө текшерүү болуш керек, экспертиза болуш керек. Анализдер алынып баштаганда Түлеев өзү баш тарткан. А бул ситуацияда тескерисинче туугандары кайрылып атат, өзү кайрылып атат, омбудсмен кайрылып атат. Аягында анан ошолордун кайрылууларынын негизинде анан кисин кайрылып атат. Эки башка ситуация. А бүгүн мен болгон мыйзамдар менен иштеп атам. Болгон мыйзамдар менен иштеп атканыңарды көрүп атпайлы, кантип иштеп атасыңар? Эгерде Азиз Батукаев качып кетсе, бүгүнкү окшоп чыгып кеткенден бийликтин абийири бийигирээк болмок да. Анын артынан мен да качып өтмөкмүн. 2 жылдын ичинде түрмөдөн 8 киши туберкулез менен өлүп чыкты деп атат, Сиз айтып коюңузчу, ушу сиздин мезгилиңизде экен да, акыйкатчы болуп иштеп турган мезгилиңизде. Эмне үчүн ушул 8 жарандын укугу корголуп, өзүңүз айткандай үйлөрүнө бошотулуп, мусулманчылыкта өлгөн жок? Тиешелүү каттар менен кайрылганбыз. Ооруп аткан адамдарды боюнча, аларды бошотуп коюу боюнча эгерде диагноздор катуу болсо, бирок ошолордун бардыгы ишке ашкан жок. Бул мен дагы бир позициямды айтып кетейин. Эгерде катуу больной болсо, неизлечимый болсо, аларды сөөгүн алып чыккандан көрө аны туугандарына эртерээк берип койгон жакшы. Бул боюнча кат менен кайрылганбыз, бирок тиешелүү чаралар көрүлгөн жок. Алар ишке ашпай, анан Батукаевдики ишке ашып калып атпайбы? Мен комиссиянын ишине кийлигише албайм да. Комиссия ошондой чечип кеткен экен, бирок мен сизге айтып коеюн, урматтуу депутаттарга да айтып коеюн. Мен дагы могу жерде отурман, өзүм Кызык абалда туруп атам. Жанагы чартердин рейстин келип калганы, документтердин жанагындай болуп атканы, эми ал 1 ай мурун берилген күндө деле кандайдыр бир запланированный болуп атканына мага колдоксон болуп отурам бул жерде. Мен ал Батукаев чыккандан кийин ал уш жерде болуп, Бишкекте дарыланып, жана гематологияда. Же ушинтип кара бир топ күндөн кийин кетеби деп ойлогом, анан ошол күнү эле уюшулуп калганына мен эмете албайм. Бирок экинчи жагы жанагы эмеси боюнча, эгерде ал ошол жерден өлүп калганда, Батукаев өлүп калган, ал жөнөкөй адам эмес, ал дүйнөдөгү белгилүү адамдардын бири. Анда дагы өтө чоң чыр болмок дүйнөлүк масштабта. Анткени ошол жерден эмне кылып өлтүрүп салды?
же болбосо уулантып салдыбы, же пытка кылып өлтүрдүбү, же кыргыздар аны атайын эметип салдыбы деген да чоң чыр чыкканын аны да унутпаңыздар. Андан тышкары Батукаев ал жакта 3 жылдан ашуун убакыттан бери кээ бир депутаттар сурой берет, бирок кызыгып койсоңуздар да болмок. 3 жылдан ашуун убакыттан бери анын суроогу бүткөн ошол жакта. Ал 3 жыл мурун келиш керек болчу Нарындан. Урмат Абдылашим Аманбаевна да сөз. Рахмат. Менин суроом саламаттык сактоо министрине. Бул жерде азыр угулуп аткан суроо жоопко таянсак, эң биринчи себепкер саламаттык сактоо тармагында иштеген врачтын берген кортундусу экен, чынбы? Эгер ошол кортундуну бербегенде сотто болмок эмес экен, эч кандай чечим чыкпак эмес экен. Буга кандай карайсыз? Биздин милдетибиз кортунду берүү. Анан сиз айтып атасыз, биздин врач ошондой, биздин врач, профессор ошондой кортундуну берди. Абдан туура жооп бердиңиз. Эгер сиздердин милдетиңиздер кортунду болсо, Адина айымга эмне себептен кортунду бербедиңиздер? Ал айым өлөйүн деп канча жолу бизге кайрылуу жасаган, ушу менен сиздерге биз да кайрылганбыз. Эмне себептен ошол айымга кортунду бербедиңиздер? Мен азыр бул суроого жооп бере албайм. Буга окшогондор маалымат жок. Толтура. Мен толук маалыматты кийин берем. Анан сиз да айтып атасыз, биз авиация берген жокпуз, санавиация. Батукаевдин тууганы, карындашы келип алып кетти деп. Алар менен байланышыңыздар бар беле? Мурун Байланышыбыз жок. Анда эмне себептен сиз врачталарга кошуп бердиңиз? Биздин өзүбүздүн положениябыз боюнча, эгерде больницалар, биздин медициналык мекемелер санавиация катарында бизден консультанттарды чакырса, биз ошондо жөнөтөбүз. А бул жерге чакырылган СИЗОго чакырылды. Бизге биздин жол киребизди төлөп бере турган эч ким жок болду. Мен андан кийинки суроону акыйкатчыга берейин деп атам. Кыргызстандын акыйкатчысы болуп сизди жакында биз шайлаганбыз. Кыргызстандын жарандарынын акыйкатчысы деп. Мына ушундай акыйкатсыздык болуп, Кыргызстандын жарандарына болгонду коргоп чыкпай, каякта бир вор законду өлүп калат деп бошотуп жүргениңизди сиз өзүңүз туура кылдым дейсизби? Биринчиден мен бошотуп ийген жокмун, Урмат Аманбаевна. Мен бошоткон жокмун. Аны өзүңүз билесиз кандай бошогонду боюнча атайын чечим менен бошоду. Мен ал боюнча өзүмдүн пикиримди айттым. Кайра кайталоону зарылчылыгы жок. Эми мен Шамил Эсенжановичка акыркы суроом, сиз ушуга кандай карайсыз? Мунун акырына ким күнөөлүү болуп чыгат? Сиз күнөөлүү болуп калбайсызбы ушу боюнча жалпысына? Бунун аягы болуш керек да, бирөөнү күнөөлөшүбүз керек. Бирөөнү күнөөлөйт. Ким күнөөлүү болот сиздин оюңуз боюнча? Справка бергенби? Медицина тармагыбы? Же чыгарып берген сот тармагыбы? Бул ким күнөөлүү болот? Мен жооп берем. Жана Тюлеев боюнча айттым, азыр Турдубаева деп айттыңыз, ошо Турдубаева боюнча жооп берсем. Тюлеевди дагы кайталап коеюн, ал анализден баш тарткан. Аягына чейин анализдерди алып, анан анализдин негизинде чечим чыгыш керек да, бирок ошол анализдин толук өтүүдөн ал киши баш тарткан. Кийин сот процесси башталганда да андай маселе турган эмес. Любой стадиясында ошол маселени койсо болот. Мына экспертиза кылгыла, мен ушурак мен ооруп атам деген бир андай маселе сот отурумунда болгон эмес. Ошон үчүн ал Тюлеев боюнча, экинчи Турдубаева боюнча. Турдубаева боюнча биринчи негизи эки иш бар. Биринчи иш боюнча ал Ерлан Турдакуновичка менин суроом, ушул быйыл канча паспорт берилди? Ошол тиги түрмөдө отургандарга. Былтыр 182 соттолгон адамга бердик, быйыл биринчи кварталда 27, в том числе Батукаевка. Мына Батукаев деген 96-жылы соттолгон. 96-жылы соттолуп, ошондон бери паспорттун кереги жок болуп, кече уч арнасында паспорт керек болуп калыптыр ага. Бул бир. Экинчиден, министр здравоохранения бар экен, Динара Сагынбаевна, айтсаңыз, мына заключение бергенде, заключениеде эч качан жазылбайт. Ал деген тигемеден бошотулсун деп. Аткаруудан. Туура, биз только диагнозду коюп беребиз, болду. Диагнозду коюп бересиңер. Анан кийин заключение ошон жазылган. Бул деген соттор эмне үчүн мындай кылды мен түшүнбөйм. Канат Турганбек, сиз билесиз. Бул кайсы сотто калган? Нарын шаардык сотундабы? Нарын шаардык сотунда биринчи инстанция качантан бери ушинтип жазып калды эле бизге. Немедленно вступает в силу деп.